Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бүгін біз араб тілінің тамғаларын, алфавитін үйренеміз. Араб тілінде 28 тамға бар. Кейбіреулер 29 дейді, ал лам алиф, лам жана алиф тамғасының қосылғанынан 29 тамға. Негізі 28 тамға бар. Биринчиле араб тилинде оң жактан сол жақты көздөй жазылады. Бизде үндүү үнсүз болуп бөлүнсө, буларда ичке жана жоон болуп бөлүнөт. Жана 3 сако тамгалар бар. Сако дегенде мындай тилибизди тиштеп айтабыз, фа деп. Бизден айырмачылыгы айтууда, произношенияда буларда тамгалар өз башкача айтылат. Мисалы, биз ха деп эле айтсак, буларда хадан 3 бар. Ха, хо, ха 3 бар. Биринчиле алиф тамгасы. Мен айтканда аркаман кайталаңыздар. Алиф. Ба тамгасы. Ба. Астында 1 чекит. Та тамгасы, үстүндө 2 чекит. Та. Фа тамгасы, сако, үстүндө 3 чекит. Жим тамгасы. Жим. Ха. Ха дегенде тамак мындай. Тамактан аба мындай бир аз тегиз өтөт да, тамактанчы. Ха деп тамактан чыгат. Хо тамакты кырып айтабыз. Хо. Дал. Дал. Зал. Бул да сако тамга. Зал. Ро. Жоон тамга. Ро. За. Üstünde çekiti menен. Sin. Şin. Üstünde 3 çekiti menен. Sod. Жоон тамга. Dot. Бул да жоон тамга. Üstünde çekiti menен. To. Жоон тамга. Zo. Жоон тамга. Çekiti menен. Бул сако. Zo. Zo. Ушул фа, зал, zo 3-ü сако тамгалар. Айн. Айн. Бул тамгалар ордунан, махраждан чыкпай башта чыгышы кыйын болот. Буну күндө дайыма кайра айтып атып, анан үйрөнүп кетесиздер. Буюрса, айн, айн, айн. Гойн, гойн. Фа, коф. Бул да жоон тамга. Коф. Каф. Lam, mim, nun, ha. Ha. Allah da ha. Allah böyle oğat koy bizki ha sanca oğubayt. Uşul ha. Allah. Dün ha. Ha. Vav. Ya. Bugün bolsun uşul 4 tamgаны alif, ba, ta, sa. Uşul 4 tamgаны ötöbüz. Күндө бираздан өтүп, күндө жазып машыгыңыздар, жазганда бир тамганы. Мисалы, алиф деп бир бетке, биринчи класста жазгандай кылып, толтуруп жазабыз. Алиф деп жазгандай жаттап эсте калат, тил менен да айтып, кол менен жазып. Ба, та, са деп жазабыз. Ар бир бетине 4 бет, ошондо толот ушул тамгалар менен. Ошондой эле араб тилинде харакелер бар. Тамганын үстүнө, астына ушундай харакелер коюлат. Ушулар коюлганда бизге тыгыш берет. Мисалы, алифтин үстүнө фатха келди, бул фатха. А бул хамза. Хамза бул бир гана алифке келет. Дайыма харакелер келгенде ушул хамза менен келет. Үстүнө бул келсе фатха а болуп окулат. Астына касра келсе и болуп окулат. Üstüne bul damma u tılışın berет. Bul bolsa sükun. Sükun bul sükut deydi go, sülöve deydi go. Ошондой эле бул ага келгенде а болот. Алифке келгенде а болот. Алиф тамгасы жана араб тилинде башында, ортосунда, аягында башкача жазылат. Бул өзү турганда а, и, у жана бул аягында, бул жакта
сөз келип, бул уланганы. Негизи алифтен кийин эч кандай сөз уланбайт. Өзү отдельно турат. Ал эми алиф аягына келсе ушинтип уланат. Же ортосунда келсе деле, бирок бул жактагы тамгага уланбайт да, сөздүн ичинде, ортосунда келсе деле. Бул бә тамгасы башында ушундай. Башында келди да бул жакка тамгалар уланып жазылып кетти. Бә фатха менен келгенде аны берди. Би кесра менен келгенде ини берди. Бу уну берди дамма. Жана сөздүн аягында, ортосунда, аягында жана тамга өзү. Та тамгасы. Та фатха менен, ти кесра менен, ту дамма менен. Башында ушундай жазылат, ортосунда жана аягында. Бәге эле окшош, бирок чекиттери менен айырмаланат. Бәдө астында бир чекит болсо, тада үстүндө 2 чекит. Ал эми отдельно турганы ушундай. Кийин са тамгасы. Са башында, ортосунда, аягында. Сөз бул жакка уланган. Үстүндө 3 чекит. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сизге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Түшүнбөгөн жериңиздерди комментарийге жазсаңыздар жооп берем. Лайк басып жана подписка таштаганды унутпаңыздар.